Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу жамаат, урматтуу алыс жакындан келген коноктор. Аллах таалам ушул Рамазан айында кармаган орозоңуздарды сааттап окуган таравих намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Азыр учурда бизде кезекте суроо жооп долбоору буга чейин Нур мечитинде таравих намаздарын өткөрүп жүргөн агаларыбызга, аталарыбызга белгилүү. Ал эми жаңыдан өтүп жаткан аталарга тааныштыра кетсек, негизинен билесиздер, Нур мечитинде таравих намаздарынын ортосунда кызыктуу программалар уюштурулган. Негизинен эле кыргызда баягы биз кыргыз тилинде тарава дейбиз го. Таравих деген сөз, таруихатун деген сөздүн көптүктүрү. Негизи таруихатун деген сөздүн мааниси эс алуу, дем алуу деген маанилерди туюндурат. Ошол себептен бул таравих намазы деп аталгандыгы ар бир 4 рекет сайын эс алып, дем алуу учурлар болгон себептен таравих намазы деп аталып калган. Эми биздин жетекчилик ушул эс алууларды дагы өтө бир пайдалуу, илимди дагы акыл куржундарын толтура турган маалыматтар менен, баяндар менен көрктөндүрүшкөн. Ошол амалдардын ичинде суроо жооп амалы дагы бар. Негизинен билесиздер, пайгамбарыбыздын хадиси бар: билбестик оорусунун шипасы бул суроо дейт. Негизи биздин суроо жооп амалдардан кандай пайдаларды ала алабыз? Кыска убакыттын ичинде өзүбүздүн илим деңгээлибизди баалап, анан аябай ошол эгерде бир суроонун жообун тапкан болсок, өтө кызыктуу, өтө бир баалуу белектерге ээ боло алабыз. Белектерди да бир катар тааныштыра кетели. Мына өзүңүздөр бул жака көз салсаңыздар, азыр ушундай бир сонун тыкан кичинекей капта, ичинде сырты сыйрыла элек жыпар жыттуу атырлар, ошондой эле пайгамбарыбыз өмүрүнүн акырында дагы өтө зарыл болгондуктан колдонулгон амалы бул мисвак. Ошондой эле хадисте келет, суулардын эң артыгы билесиздер кандай ниетте ичилсе ошол ниетке жарактуу болгон замзам суусу. Жана дагы жараткан Аллах Тааланы эртелгеч жакшы эстеш үчүн атайын заманбап электрондук тесмелер бар. Бир эле каптын ичинде. Анда эмесе суроого жооп берип белекти алганга даярсыздарбы? Анда суроону баштайбыз. Жакшылап окуңуздар. Биринчи эле ушул Рамазан айында турабыз, ошол себептен Рамазанга тийиштүү суроо болмокчу. Бул суроонун жообун Фазаил китептеринде, таалимде кунт коюп дыккаттык менен отурган киши жакшы жооп бере алат деген үмүттөбүз. Биринчи суроо анда эмесе, кулак салыңыздар. Орозо айынын себебинен 5 нерсе өзгөчө түрдө берилди дейт. Эстеңиздерчи? Орозо бөлүмүндө ушундай бир пайгамбарыбыздын куттуу хадиси орун алган. Ушул хадистеги 5 өзгөчөлүктү айтып берген биздин аталарга, агаларга Кудайым буйрса бул жагда белек күтүп турат. Ойлонуңуздар, шаштырбайбыз. Дагы айтылып коеюн. Орозо айынын себебинен 5 нерсе өзгөчө түрдө берилди дейт. Өйдөңкү тарапта жооп жоктой. Дагы жеңилдетейин, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадис. Жакшылап ойлонуңуздар. Кандай кылабыз? Байкен бар экен, машалла, мына оң тараптан. Азыр кечиресиз, микрофон жеткирип берсин. Сиздерди Кыргызстанда угсун да. Биринчиси ушу ашказандын боштугунан чыккан жыт Алланын астында нисиктен да жыттуу. Ой, баракелде, мына катыра жооп бердиңиз. Биринчиси суудагы балыктар дагы истигфар кылышат. Өтө туура айтып атасыз. Үчүнчүсү ошол жанагы бейбаш шайтандар байланат. Үчөө кетти, экөө калды. Анан ошо бир кече, Кадыр кечеси. 1000 айдан артык. Ошонуңузга макул эмеспиз. Субханалла. Астагфирулла. Бул байкебиз талап кылып атат, айтып коесузбу? Ой, баракелде, мына 4-үнчүсү табылды туугандар. Азыр сиздерге угузуп коебуз, жооп берип бүтүп алсын. Машалла. Байке, эми сиз үстүн күчөөсүн кайталап берсеңиз, белек сиздики. Байкем айтты, 4-үнчүсү 5, Аллах Таала 5ке күндө кооздол деп айтат деди. Андан акыркы кечесинде орозо кармоочу адамдын күнөөсү кечирилет деди. Жооп туруу болду, эгер 5 кайталап берсе, белек байкемдики. Бир болду. Келе бериңиз байке, келе бериңиз, аракет болду бирок. Келиңиз, белеңизди алып кетиңиз. Бул жактан имам саптын колунан, машалла. Машалла деп коюңуздар.
Машалла. Жоопту бир ирет кайталап коелу. Орозо айынын себебинен 5 нерсе өзгөчөлүктүү берилди дейт. Биринчиси ошол. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жет Алланын астында мисктен дагы жет болот. Экинчиси суудагы балыктар, ошол адам ооз ачканга чейин истигфар кылышат. Үчүнчүсү Аллах Таала күндө бейишке кооздулдайт, анткени жакында менин пенделерим дүйнөнүн машакаттарын таштап сага келишет дейт. Төртүнчүсү бейбаш шайтандар байланат, ошол себептен башка убактарда кылган азгыртарын Рамазан айында кыла алышпайт. Бешинчиси орозонун акыркы кечесинде орозо кармоочуларга кечирим болот дейт. Ошондо сахабалар сурашты: "Я Алланын элчиси, бул кадыр кечесиби?" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Балким тартип боюнча иш акысы иш бүткөндөн кийин берилет" дейт. Аллах Таала баарыбызга ушул сыйлыктарды насип кылган болсун. Кана байкем келиңиз дагы, белекке ээ болдуңуз. Машалла. Кечиресиз. Бул белекте үчөөнү айткан байке барбы? Үчөөнү айткан байке. Мына келип коюңуз. Келип коюңуз байке. Сиздин да бул жерде эмгегиңиз бар. Машалла. Белеңиз куттуу болсун. Кийинки суроонун ыкмасы мындайча. Көбүнчө аксакал аталар жакшы тапса керек деп ойлойм, анткени макал лакапка байланыштуу. Биз бир хадисти айтабыз, ошол хадиске мааниси ылайык келген макалды таап беришиңиздер керек. Кулак төшөйсүзбү? Анда эмесе хадис мындайча. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Ал-муъминуна каражулин вахидин, ин иштака айнуху, иштака куллуху, ва ин иштака расуху, иштака куллуху" дейт. Момундар бир адам сыяктуу. Көзү ооруса баардык денеси ооруйт, жана башы ооруса баардык денеси ооруйт дейт. Атам кол көтөрдү биринчи, машалла. Микрофон берип коюңуздар. Жүрөк дейсизби? Макал кандай ата жүрөк? Жүрөктүн макалы негизинен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жүрөк таза болсо баардыгы таза болот дейт. Машалла, сиз хадисти аябай келтирдиңиз, бирок макал айтышыңыз керек эле ата. Байкем айтам дейт, талап кылып атат. Катуу үн менен айтыңызчы. Бир уйдун мүйүзүсүндө, миң уйдун Мүйүзү эмне болот? Баракелде дүңгүрөгөн, машалла кана. Машалла, машалла, келиңиз байке, белекти алып кетиңиз. Машалла деп коюңуздар, кол чапкандын ордуна. Келиңиз байке, машалла. Өтө мындай келиштир айттыңыз. Дагы бир рет кайталап коелу. Негизинен бул жерде момундар бир адам сыяктуу, көзү ооруса баардык денеси ооруйт, жана башы ооруса баардык денеси ооруйт деген пайгамбарыбыздын куттуу хадисинде бизде кыргыздарда ата бабаларыбыз ушул хадисти угуп туруп, кыйын мезгилдерде эми макал катары бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт деп ушундай алтындай болгон насааттарын айтып кетишкен. Келип коюңуз, машалла. Ошол себептен момундар бири-бирине мээримдүүлүк жана жакшылык кылууда бир туугандай же андан да жогору бир дене сыяктуу болуш керек. Дененин бир мүчөсү ооруса, калган мүчөлөрү да бирге ооруйт. Ошондой эле мусулман да башка мусулман үчүн кам санашы керек. Машалла. Белеңизди алыңыз, келиңиз байке. Биз болсо акыркы суроону узатабыз. Ал эми акыркы суроонун ыкмасы мындайча: сиздер фазаил садакат китептеринен көп эле окуяларды окуп жүрөсүздөр. Биз ошол окуядан бир үзүндүн айтабыз. Ошол үзүндүн айтканда, ошол окуя эмне туурасында окуя, ал кайсы үзүндү экенин таап беришиңиздер керек. Жакшылап окуңуздар. Эчкиңиздин баасы канча? Арттан бир байке кол көтөрдү. Кана биринчи кол көтөргөндө билебиз микрофондо. Бир окуяда келет, эчкиңиздин баасы канча деп. Ал кайсы окуя? Бул окуя Аббас радиаллаху анхунун балдары ким? Хасан Хусейн, анан Аббас радиаллаху анху баласы Абдулла бин Аббас. Ушул үчөө хажга жол алат, жол алып барат, анан баягы чөлгө келгенде баардык суусу бүт жана тамак иши түгөнөт. Ошол учурда түгөнгөндөн кийин бир ушундай жалгыз бир чатырды көрөт. Ал чатырда бир ушу эмес апа эме кылып жүргөн болот да, иш кылып жүргөн. Кыскасы мааниси ушундай да. Анан баягынын жанына барат да, анан сурайт да, баягыданча бизге ушундай иче турганга бизге мындай суу берсеңиз, жей турганга бирдеме берсеңиз депчи. Ишкен кечтеге суу да жок, жей турганга тамак да жок дейт да. Бирок мен бир эчким бар, ошол эчкимдин сүтүн саап ичкиле дейт да. Ошонун сүтүн саап ичет, анан саап ичкенде мен ушунун эчкини союп жесеңер болот дейт да. Анан баягын жешет, жегенден анан кетерден айтат да, бул ага чейин бул окуям болот да, биз хашимиттербиз дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уурусунанбыз депчи, ошонун немелерибиз. Анан ошол себептен анан баягы эчкини берет да, баягы эме команчылык кылып берет. Анан мунун эчкинин баасы канча дегенде ушул бул эчкинин баасы сиздер үчүн ушантым да, ушундай да. Сиз ушуга окшош бир башка бир окуяны баяндап бердиңиз. Машалла. Жооп барбы? Жакындатып коеюн бир, келиңиз, айтып бериңиз.
Бул жерде бир жамаат кетип атканда бир энеге жолугат. Энеге жолукканда эч кимди сатпайсызбы, биз кардуз аш жейт деп атабыз дейт. Өтө туура айтып атасыз. Анан ал неме дейт? Бул сатылбайт дейт да. Же 50 динар дейт биринчи. Мына окшоштурдуңуз эми. 50 динар дейт. Анан Аха. бизге арзандатып бербейсиз, бизде акча жок дейт. Анда 5 динарга берем дейт да. Машалла. Анан мага өзү 4 динар мага зарыл болуп атат дейт да. Анан 1 динар да бир нерсе иштетим деген эле. Аха. Анти сахабалар чогулту дагы дейт. Эненин такыбачылыгын көрүп туруп, акчаларын чогултуп, кайра энеге берип койт. Эчиңизди өзүңүздө кала бердим деп. Машалла. Жооп өтө туура болду. Байке келиңиз дагы белеңизди алып кетиңиз. Машалла деп коюңуздар. Машалла, ушунча калың журттун ичинен сурулуп чыгып жоопту таптı байкем. Машалла, Алла разы болсун. Жоопту бир катар кайталап коелу, негизи бул каармандардын аттары Абу Амир Димашкый рахматулла алейхи айтат, биз дейт Абу Абдулла бин Жала рахматулла алейхи болуп Меккеге жөнөгөнбүз дейт. Анан жолдо кетип жаратып, азык түлүк түгөнүп, аябай кардууз ачып, анан талаадан бир энени көрдүк, анын бир эчкиси бар экен. Анан эчкиңиздин баасы канча десек, 50 дирхам деп жооп берди дейт. Анан биз айттык, бизге бир жакшылык кылып арзандатпайсызбы дегенде, эне айтты 5 дирхамга берейин анда дегенде, тигилер таңыркашты. Сиз жана эле 50 деп аттыңыз эле, эмнеге 5ке түшүп салдыңыз? Өтө арзан болду го дегенде айтты, өзү негизи силер жакшылык кыл деп айттыңар дейт. Ошол себептен эле 5ке түшүрүп атам. Негизи бекер эле бергенге даяр элем, бирок муктаждык болгон себептен 5 деп айттым дейт. Ошондо баягы байкебиз айткандай, алымдар ошол энебиздин такыбачылыгын көрүп туруп, баягы айтат Абдулла бин Жала, жанындагылардын баарыңар акчаңарды чогултула дегенде 600 дирхам болду дейт. Ошонун баардыгын энеге берди, эчкисин да албагыла дейт. Эми ушул бул жерде эки тараптын тең такыбачылыгы баяндалып, баягы алымдар дагы өздөрүнүн акчасын ашчасы менен берген себептен айтат, биздин сапарыбыз ошондон кийин өтө ырахат уланды дейт да. Аллах таалам баарыбызга ушундай чексиз Рамазан айында дагы өзгөчө берешендик берсин. Кийинки суроо жооп амалына чейин сак саламатта калыңыздар.